Assalamu alaikum жалпыңыздарга. Көпчүлүгүңүздөр эки көйгөйдөн жабыркап келесиздер. Биринчиси иммунитеттин начардыгынан болсо, экинчиси ич катуудан. Бүгүн мен сиздерге ушул эки көйгөйгө бир чечим таап бергени аракет кылам. Эки көйгөйдү байланыштырып турган бир нерсе бар. Бул болсо жоон ичегинин микрофлорасы. Микрофлора деген сөз бул жоон ичегинде жашаган микроорганизмдер деп түшүнсөңүздөр болот. Демек биздин жоон ичегибизде микроорганизмдер жашайт, үч түрдүү. Биринчилери бизге албетте зыяндуу, экинчилери бизге зыяны дагы жок, пайдасы дагы жок. Аларды симбиоз деп коебуз. Үчүнчүлөрү болсо бизге керектүү болгон микроорганизмдер. Биздин максатыбыз ошолорду көбөйтүү. Эгерде биз үчүн пайдалуу болгон микробдор көбөйө турган болсо, ал биринчиден иммунитеттин көтөрүлүшүнө салым кошот, экинчиден иштин жакшы келүүсүнө дагы шарт түзүп берет. Демек алардын кызматы бизге керектүү болгон азыктарды организмге жеткирип берип, калган калдыктарды болсо сыртка чыгышына салым кошуу. Бизге керектүү болгон нерселер бул витамин жана минералдар. Демек жоон ичегинин микрофлорасы бизге керектүү болгон витамин минералдарды алып берет. Ал эми керексиз болгон нерселерди болсо сыртка чыгарууга сөзсүз түрдө салым кошот. Ошол менен ич катуу көйгөйүн дагы жоюуга салым кошо алат. Ошол себептен биздин максатыбыз жоон ичегинин микрофлорасын, бизге керектүү болгон микробдорун көбөйтүү болуп эсептелинет. Аларды кантип көбөйтүүгө болот? Аларга керектүү болгон азыктарды берип туруу менен алардын муктаждыктарын кандырган болобуз. Алар эмне менен азыктанышат? Алардын эң негизги азыгы бул клетчатка. Клетчатка албетте эки түрдүү болот. Дан азыктарынан алынган жана жашылчалардан алынган клетчаткалар. Биздин максатыбыз дан азыктар эмес, жашылчалардан болгон клетчатканы көбүрөөк кабыл алуу. Анткени алар ошол жоон ичегинин микрофлорасы үчүн пайдалуу болушунан сырткары дагы биздин организмге толтура пайдалары бар. Ал эми зыяндуу жагы таптакыр жок. Алар углевод болгонуна карабай, кандагы глюкозанын деңгээлин көбөйтпөйт. Анан дагы зыяндуу холестериндин өлчөмүн дагы азайтууга салым кошо алат. Ошол себептен биз сөзсүз түрдө жашылчаларды көбүрөөк колдонушубуз керек. Жашылчаларга эмнелер кирет? Капуста, помидор, бадырын, сабиз, кызылча жана башка бардык жашылчалар бар. Аларды биз канчалык көп колдонсок, ден соолугубуз ошончолук бекем болот. Эми аларды канча өлчөмдө колдонобуз? Бир күндө 10 стаканга чейинки өлчөмдө чийки боюнча жесек, биздин ден соолугубуз убакыт өткөн сайын жакшы жакка өзгөрө берет. Демек 10 стакан жашылчаны кантип колдонобуз? Аны экиге бөлүп коюш керек. Обед убагына жана кечки убакытка 5 стакандан колдоно турган болсок, бул сизге анчалык оор келбейт. Ден соолугуңузга болсо абдан жага түшөт. Ошол себептен ушул айтылган сунушту сөзсүз түрдө аткарып, көбүрөөк жашылча жегенге өтүңүздөр. Бизге алардын таптакыр зыяны болбойт, пайдасы болсо өмүрүңүзгө береке берет, ден соолугуңуздун мыкты болушуна салым кошо алат. Ошол себептен ушул нерсени сөзсүз түрдө жашооңузга көбүрөөк киритиңиз жана алар менен байытыңыз. Сиздин рационуңузда көбүрөөк жашылчалар турсун.